Колонкалар ошондой. Made in China, кытайский колонкалар. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаев сиздерди билбестиңерди, түшүнбөстүңөрдү пайдаланып туруп оригинал алдык деп акчаны жеп атат. Алдап туруп акчаны жеп атат. Мына 40 регионго алынган аппарат Германиядан доставка менен тимеле фирмадан өзүнөн келди деп атпайбы? 100% жалган. Кыргызстандагы эле бир магазиндерден алып койгон Made in China. Пульту дагы Made in China, Кыргызстанда сатылган китайский варианттар. Сиздер ушуну көзөмөлдөбөй жатасыздар. Айтчу нерсе толтура, азырынча ушуну айттыр. Колонкалар деген стойкалар жок. Стойканын орду турат. Бирок стойкалар жок. Мынтип коюлбаш керек по идее. Оригинал Германиядан алып келдик дешет. Пультуга жеп жеңил экен. Пульт деген абдан оор болот, негизи жеп жеңил экен. Жеп жеңил. Пульт деген оор болот. Мына бул китайский вариант. Жазуunu көрдүңөрбү? Нурбек Серкебаев деген колдонуучу жазып жатат. Тоң аймагына алынган аппаратураны 9-майда көрдүм. Чоң күмөн жаралууда дейт. Кайсыл тендер менен алынган, кылдат текшерүү керек. Кыскасы, Тоң районуна алынган аппаратураларга Нурбек мырза мындай нааразы сыяктуу пикирлерин жазыптыр. Комментарийде мен сиздин толук жеке оржуңузга берем. Ошол тууралуу кыскача айтып койсоңуз. Биз былтыр ар бир районго, 40 районго жана башка биздин мекемелерге үн күчөткүч аппаратураны алып бердик. Бул Германиядан алынып келинген, бул эң сапаттуу, мындайча айтканда, ошол микрофондору менен үн чыгаруучу эмеси менен атайын ал көчөгө эмес, атайын маданият үйүнүн ичине деп биз бергенбиз. Аны негизи көчөлөргө алып чыкпаш керек. Ал Динакорд деген дүйнөлүк бренд болгон фирма муну биздин маданият сервис аркылуу түздөн-түз мындайча айтканда түзүп, ошо договорсуз ошол жактан алып келинген. Китайский вариант менен баары 1.200.000 болбойт бул. Ашып кетсе 500.000. Оригиналдын баасы 600.000 эсептеп чыксак. Көрдүңүздөр, стойкасы жок колонкалар тур. Динакорд жана китайский жазуусун көрдүңүздөр. Мен өзүм көтөрүп көрдүм, жеп жеңил экен. Негизи Динакорд колонка пульт жанагы абдан оор болот, өтө өлгүдөй оор болот да. Бул жеп жеңил экен. Бүгүн 31-август 2024-жылы эгермен күнүнө карата концерт биздин Бөкөнбаев музыкалык мектебинин окуучулары ушундай акимчиликтин астында күн чыгыш айыл өкмөтү ошолорго кызмат кылып, Бөкөнбай айылына кызмат кылып ушинтип концертке катышуудабыз буюрса.